31 bölüm. Пелиштиликтер болсо ысрайылдыктар менен согушуп жатышты. Ысрайыл эркектери пелиштиликтерден качып, Гилбоя тоосунда кырылышты. Пелиштиликтер Шабулду жана анын уулдарын кууп жетип, Шабулдун уулдары Жонатанды, Аминадапты жана Малки-Шуаны өлтүрүштү. Шабулга каршы согуш катаал болду. Аны жаа аткычтар атышты. Ал аткычтардан катуу жарадар болду. Ошондо Шабул өзүнүн курал көтөргөн жигитине кылычыңды кынынан сууруп, мени сайып сал, болбосо мына бул сүнөткө отургузулбагандар келип, мени өлтүрүп маскара кылышат деди. Бирок курал көтөргөн жигит макул болгон жок, анткени абдан коркуп турган эле. Ошондо Шабул өз кылычын алып, ага сайынып жыгылды. Курал көтөргөн жигити Шабулдун өлгөнүн көргөндө өз кылычына жыгылып, аны менен кошо өлдү. Ошентип ошол күнү Шабул, анын 3 уулу жана курал көтөргөн жигити, ошондой эле баардык кишилери аны менен кошо өлүштү. Өрөөн тарапта жана Иордан суусунун наркы өйүзүндө жашаган ысрайылдыктар Ысрайыл элинин качканын, Шабулдун жана анын уулдарынын өлгөнүн көрүшкөндө өз шаарларын таштап качышты. Пелиштиликтер келип, алардын шаарларына отурукташып алышты. Эртеси күнү пелиштиликтер Гилбоя тоосуна өлгөндөрдү тоногону келишкенде, Гилбоя тоосунан Шабулдун жана анын 3 уулунун өлүгүн табышты. Алар Шабулдун башын кесип, куралын чечип алып, буркандарынын бутканаларына жана өздөрүнүн элине бул окуяны кабарлаш үчүн Пелиштинин бүт жерине жөнөтүштү. Анын куралын Ашеранын бутканасына коюшту. Денесин Бейт-Шандын дубалына асып коюшту. Пелиштиликтердин Шабулду эмне кылышканын Гилаттагы Жабештин тургундары угушту. Ошондо баардык эр жүрөктөр туруп, түнү бою жол жүрүп келип, Шабулдун жана анын уулдарынын денелерин Бейт-Шандын дубалынан алып, Жабешке алып келип, ошол жерде өрттөп салышты. Алардын сөөгүн алып, Жабештеги эмен дарагынын түбүнө көмүштү да, 7 күн орозо кармашты.